Ганада тилекке каршы сан жеткис сандагы балдар таштап кетилген жана кургакчылык курмандыгына айланышкан. Өздөрүн өздөрү багып жатышат балык уулоо тармагында. Качып кетүүгө жетишкендердин да өзүндө да көп жылдык зомлукка учураган. Мындай кайрылуулар өтө көп. Аларга азыр медициналык жардам керек. Бирок бул райондо жөн гана керектүү жардамды көрсөтө турган медициналык мекеме жок. Ошондуктан биздин миссия бул жерге жаңы хирургиялык борбор куруу жана медициналык жардамдын жетишсиздигин толуктап тирүү калгандарга жардам берүү. Эрнест менен Ричард дагы ата-энелер тарабынан ташталып кулчулукка сатылган. 16 жашка чейин ошол жерде жашашкан. Ата-энебиз бизди төрөгөндө биз аларды көргөн эмеспиз. Алар бизди таштап кетишкен. Кулчулукка түшкөндөн кийин алар чоңойгонго чейин бардык кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Кээде бизди үстүбүздөн күлүп сууга түртүп жиберет эле. Эгерде сүзгөндү билбесең, чөгүп өлөсүң. Менин көпчүлүк досторум дагы сууга чөгүп каза болгон. Бактыга жараша бул эки бир тууганды Jane Make Difference Жимейт уюму куткарып калды. Мен Жимейтке келип калганым үчүн жана алар мага кылган жакшылыктар үчүн абдан кубанычтамын жана мени куткарып калган үчүн мен чын жүрөктөн ыраазымын. Бүгүнкү күндө Жимейт зомбулукка кабылгандарга жана жетим балдарга башпаанек берип, өткөндү унутууга жардам берип келет. Алар мээрим көрсөтүп жана аларга сүйүү табышка жардам берет. Максаттары балдарды калыбына келтирүү жана окутуп коомго аралаштыруу. Өспүрүм курагынан чыгып жаңы жашоо баштоого жардам беришет. Эрнест менен Ричмондко медициналык жардам талап кылынган жок, бирок көптөгөн теңтүштөрүнө талап кылынган. Мен жакындан таанышуу үчүн Жимейттин аткаруучу директору Остин менен жолуктум. Ал менен жолугушуумдун максаты аман калгандар үчүн медициналык жардам көйгөйлөрүн айтып берүү. Алар толуп турган ооруканага барышы керек болот. Жимейт борборунан жарым саат жол жүрүп кезекке турушат. Кезекте 600 жакын адам болот. Башка көйгөй операция бөлмөлөрүнүн жетишсиздиги. Алар дайыма жетишпейт. Ыктыярчы хирургдар бул жерде болгону 4-5 күн ичинде 200дөн ашык операция жасашат. Күндүз бою кезекте турган жүздөгөн адамдарды көргөндө эч кандай жардам албай кеткенин көргөн соң биз жаңы хирургиялык борборду курууну баштадык. Курулуш учурунда мен балдар менен убакыт өткөрдүм. Бул жердин канчалык жандуу экенин байкадым. Мистер Бист Мен мистер Бист менен таанышканыма кубандым. Бул жерде атактууну биринчи жолу көрдүм. Жимейтке келген балдар өздөрүнүн башынан өткөргөнүн кабыл алууга үйрөнүшөт. Бул абдан күчтүү. Анткени алар көптөгөн орууну баштан өткөрүп, бирок баарын жеңип чыгышкан. Бул балдардын жүзүндөгү жылмаюуну көрүп, алардын тагдыры кандай оор болгонун элестетүү мүмкүн эмес. Эгерде Кори жана Стейси Хоффман Жимейтти 12 жыл мурун негиздебесе, булардын бири да болмок эмес. Биз Ганага биринчи жолу келгенде көптөгөн балдардын эч кимге кереги жок экенин түшүндүк. Балдарга үй бүлө керек, өсүп өнүгүш үчүн. Хирургиялык борбордун курулушу аяктап калганда, биз ыктыярчы хирургдар менен сүйлөштүк. Алардын тажрыйбасын көрүү үчүн. Кече келген күнү биз жардам сураган 600 адамды көрдүк. Бул көрүнүш эсиңде түбөлүк сакталат. Бул жакка өз ыктыяры менен келген дарыгерлер карьерасында көрбөгөн оор учурларга туш болушат. Бизде 60 ыктыярчы бар. Алар өз убактыларын арнашат. Алар кайра келишет өз каражаттары менен. Себеби алар бул балдардын кайратынан жеңишинен энергия алышат. Бул абдан жугуштуу нерсе. Адамдар тагдырын кабыл алып, бирок багынбаганы. Айлап курулган хирургиялык борборду акыры бүтүрдүк. Жимейт жаңы хирургиялык борборун ийгиликтүү аяктады. Салтанаттуу ачылыш убактысы келди. Бул жаңы борбордун жардамы менен Жимейт эми дагы көп балдарга жана үй бүлөлөргө жардам бере алат. Округдагы балдар жана үй бүлөлөр үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Эми бизге операцияга муктаж болгон адамдарга жардам берүү мүмкүнчүлүгү бар. Салтанаттуу ачылыштан кийин Жимейт кызматкерлери жаңы имаратта майрам уюштурушту. Жаңы борбордун жанында майрам. Ошол күнү Жимейт ооруканага түшкөн алгачкы бейтапты сактап калды. Бул Меру аттуу кыз эле. Анын буттары ушунчалык майып болгондуктан ал араң басып жүрчү. Бактыга жараша Бес Плантфори жаңы борбору хирургдарга керектүү нерселерди баарын берип, анын буттарынын калымын келтирүүгө жардам берди.
Мери көптөгөн бейтаптардын бири гана. Анын жашоосу жемейт хирургдарынын жардамы менен жакшы тарапка өзгөрөт. Азыр аларда жардам көрсөтүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар. Сиздин жардамыңыз менен жемейт дагы көп балдарды кулчулуктан бошото алат. Аларга таттуу сүйүү жана камкордук тартуулайт. Балдарыңыз үчүн кыргызча мультфильмдер издеп жатасызбы? Анда менин профилдеги ссылка аркылуу YouTube каналым өтүп, кыргыз тилине которулган мультфильмдерди балдарыңыз менен чогуу көрүңүз. Ар жумада жаңы кызыктуу мультфильмдер чыгып турат. Кыргызча балдар дүйнөсүнө кош келиңиздер жана каналыма катталууну унутпаңыздар.